мен көп ойлоном, мектепке шаар жакка барганда эле биздин көбүнчө эле мектептерибизде орус мектептер көп. Барганда деле каякта болбосун орус мектептерибиз көп да, кыргыз мектептерибиз аз. Эми макул кыргыз мектептери болгондо деле анын ичинде деген экиге бөлүп салышат, орус жана кыргыз класстар деп да. Бирок анын ичине кирсең деле кыргыздар окуйт, бирок эмнеге кыргыз мектепте кыргызча окулбайт же орусча окулат. Мен мисалы үчүн орусча окуп атканда биз Россияны карасак, эмнеге биз деген мектептерибизге орус тилин кабыл алабыз, эмнеге россиялыктар биздин тилибизде өзүнүн немесине, мектептин программасына киришпейт. Ошол себептен мен айтат элем, ошо биз мектептерде деген кыргыз тилин көбөйтүп жана эне тилибизге көп басым жазууну жана мектептерибизде макул эми орус тили дебесем деле жакында эле барып келгенде ошо Кытай мектеби дагы ачылганына күбө болуп келдим. Жакында эле. Эмнеге деген башка жактарга биздин мектептерибиз ачылбайт да, биз жакка келгенде эле башка бирөөлөрдүн мектептери ачылып, башка өлкөлөрдүн мектептери ачылып, жана биз ошолордун тилинде сүйлөшүбүз керек да. Макул эми биз тил билишибиз керек, бирок биз өзүбүздүн тилибизди өйдө коюшубуз керек. Шаарларга барганда эле көпчүсү эле кыргыз орусча сүйлөйт да, биз көп ойлойбуз, ошо биз кыргызча орусча сүйлөгөндө эле биз мындай патриот мындай чоң алып калган жерлерибиз ооба. Ошентип ойлойбуз, бирок андай эмес. Биз ошо мектептин программаларына ошо орус тилди дагы азайтуу менен эмес, бирок кыргыз тилге көп басым жасоону суранат элем. Рахмат.